Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. İnşallah Tawhid kitabına sabak dolantabыз. Бүгүнкү бөлүм автор айтып жатат. Бабу мен табаррака би шажаратин ау хажарин ва нахвихима. Ушундай тема койду. Кимде-ким бир дарак менен же болбосо бир таштан береке талап кылган болсо, же болбосо ошо дарак, таш сыяктуу нерселерден береке талап кылган болсо дейт. Демек бул бөлүмдө ошол бир нерселерден береке талап кылууну, береке кайсы нерседен болот, кайсы нерседен болбойт, шариятта ошол жөнүндө баяндайт. Бул бөлүмдө темасында ошол дарактардан, таштардан береке талап кылууну дароо эле ширк деп айткан жок. Анткени шариятта берекенин түрлөрү бар. Ширк болгон түрү бар, арам болгон түрү бар, бидат болгон түрү бар. Жана ошондой эле шарият уруксат берген түрлөрү бар. Береке талап кылуу. Табаррака деген бул береке талап кылуу, бирдекеден береке талап кылуу деген маани. Эми береке дегендин биринчи береке дегендин мааниси эмне? Береке деген араб тилинде бирка деген сөздөрдөн алынат. Бирка деген бул көлчөк, суудагы суу чогулган көлчөктү айтат. Ошондон алынган. Ал эми берекенин түпкү мааниси эмне десе, бирдекенин ар дайым туруктуу болуусу жана бирдекенин көбөйүп өсүүсү, ошону береке деп коет. Бирдекең болсо, мисалы үчүн мал мүлкүң болсо, байлыгың болсо, ошол туруктуу болсо, көпкө чейин пайда берип аткан болсо, ошол берекелүү болот. Же болбосо ошону Аллах Таала береке берип, көбөйүп кеткен болсо, өсүп кеткен болсо, ошол дагы берекелүү болот. Ошон үчүн бирка деген жана көлчөктөгү суу ал ар дайым туруктуу. Суу аккан суулар түгөп калса да көлчөктөгү турат. Жана ошондой эле башка аккан сууга караганда ал чогулган жерде көбүрөөк болот. Ошон үчүн берекенин мааниси ошо бирдекенин туруктуу болуусу жана ошондой эле анын өсүп көбөйүүсү. Демек шариятта береке деген сөздүн мааниси ушундай. Эми береке кайсы нерселерде береке болот деген маселе. Береке деген бул заттарда болушу мүмкүн. Мисалы үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын заты берекелүү, денеси дагы берекелүү да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жандай дарат алган болсо, даратынан түшкөн суу, тамчылаган суулар баары береке. Анын тамак жеген болсо, анын оозу тийген, кол тийген нерселер, буюмдар баары берекелүү. Демек, берекелер заттарда болушу мүмкүн. Жана убакыттарда болушу мүмкүн. Береке. Мисалы үчүн ороз айы берекелүү. Зулхижжа айынын 10 күндүгү берекелүү. Берекелүү дегендин мааниси кандай бул? Башка убакыттарга караганда ушул убакытта кылынган ибадаттар, ушул убакытта кылынган амалдардын сооптору көп эселеп берилет. Ошон үчүн ал убакыт берекелүү. Адам аз эле аракет менен көптөгөн соопторго жетишкенге мүмкүнчүлүк болот. Демек, убакыттар да берекелүү болот. Ошондой эле жерлер, кээ бир жерлер берекелүү. Мисалы үчүн Меккеде Харам мечити, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мечити берекелүү. Ал жерде эмне? Берекеси кандай? 2 рекет намаз окусаң эле ага 100 000 эсе көбөйтүп берет Меккеде. Пайгамбардын мечитинде 1000 эсе. Демек, берекенин мааниси эмне? Бирдекенин көбөйүүсү, туруктуу болуусу дедик, Ал жерде аз гана ибадаттарды кылсаң дагы көп эсе көбөйтүп берилет. Ошондой эле Аллах Таала Куранды берекелүү кылган. Куран бул берекелүү. Ал шифа адамдар үчүн. Мисалы үчүн Куран окусаң бир таңбасында эле 10дон дагы 700 эсеге чейин көбөйтүп берет. Демек, береке деген заттарда болушу мүмкүн, убакытта болушу мүмкүн, жана ошондой эле орундарда болушу мүмкүн, бир жерлерде болушу мүмкүн. Эми ушул береке деген кайсы нерсе менен тасдыкталат? Кайсы нерсе берекелүү, кайсыл убакыт берекелүү, кайсыл жер берекелүү дегенде. Ар бир адам өзү эле бирдекени берекелүү деп берекелүү кылып алса берекелүү болобу, же болбосо шарият жол мененби? Бул береке болуусу 2 жол менен тасдыкталат. Биринчиси шариятта келген болсо, ошонун берекелүү деп шариятта келген болсо. Мисалы үчүн Замзам суусуну берекелүү деген. Ал эмне? Кимде-ким шифа ниетинде ичкен болсо шифа болот. Ал качан чыккан Замзам суу дагы деле түгөнбөйт. Аллах Таала Замзам сууну берекелүү кылган. Ошондой эле Куранда балды берекелүү, шифа деди. Балды берекелүү кылды. Жана ошондой эле зайтун,
майыны, зайтун майыны эмне берекелүү деди. Ал эмне шифа деди. Ошондой эле хаббат сауда деген. Хаббат сауда эмне черный тиминди дагы дары деди. Жана ошондой эле эмне хурма дарагына, хурманы дагы пайгамбар саллаллаху алейхи мусулман сыяктуу ал берекелүү дарак деген да. Шариатта келген, тасдыкталган нерселер. Ошондой эле жана айтып өткөндөй мечитти, харам мечитини Меккедеги, пайгамбарыбыз мечитини жана Акса мечитини берекелүү. Ошолорго зиярат кылсаң болот. Не ошол жерде ибадат кылыш үчүн. Анткени ал жерде башка жерлерге караганда ибадаттардын сооптору көп, эселеп берилет. Ошол сыяктуу бул биринчи жолу шариатта тасдыкталган болсо кайсы бир нерсе берекелүү деп. Берекелүү болот. Жана ошондой эле берекенин себептеринен тасдыкталган. Тамак жегенде тамакка үй бүлө чогулуп отуруп жебөсө, баары биригип чогулуп отуруп, ар кимиси азыркы күндө ушундай, ар кимиси өзү келтирип эле жеп туруп кетип калат да. Андай эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам чогулуп отургула деген. Тамакка эмне? Чогулуп отурсаңар ошол береке деген. Тамактын алдында бисмилля деп сөз айтуу, бул берекенин себептеринен. Жана ошондой эле тамакта ортого коюлган тамактын ортосунан жебестен четинен баштап жеген берекелүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат, береке бул тамактын ортосуна түшөт деген да. Ошон үчүн ортосунан баштабастан четинен алып жегиле деген. Демек шариатта ушундай бир нече жолдор, бир нече нерселерди тасдыктаган, ошол берекелүү экендигини тасдыктаган. Биринчи жол ушу шариат менен тасдыкталган нерселер. Ал эми экинчи жол болсо тажрыйба менен, туура тажрыйба менен. Бул себеп, бирдекени берекелүү болуусуна себеп кылабыз да. Ошол туура тажрыйба менен тасдыкталган болсо, анда ал дагы берекелүү болот, шариатта келбесе дагы. Биз тажрыйбанын шарттарын айтып өткөнбүз, анын ачык айкын себеби көрүнүп туруш керек, түздөн түз байланыш болуш керек деп. Мисалы үчүн бир адам кандайдыр бир өсүмдүктү, чөптү, бир суунун түрүнү ушул дары экен бир ооруга деген болсо, бул тажрыйба түрүндө тасдыкталды. Мына ичип көрдүк, ичип ушул ооруга ичип жүрөбүз, ушул дары экен, ушул берекелүү экен десе, эгер тажрыйба түрүндө туура тажрыйба менен тасдыкталган болсо, анда ал берекелүү болот. Ошондой эле мисалы үчүн бир адам бир буюм алышы мүмкүн. Мисалы үчүн уна алды дейли, машина алган болсо, ал машинасы эмне көпкө чейин бузулган жок. Көпкө чейин кызмат кылды. Ошол жумуштарын бүтүрүп көпкө чейин кызмат кылып бузулбай туруктуу болду. Анан көп жыл айдап кээде ошонусун дагы алган баасыдан дагы кымбат сатышатчынбы? Эч бузулбайт, жакшы жолдо калтырбайт. Ошондой болсо, аны айтсаң болот. Аллах Таала мага ушуну берекелүү кылды деп. Түшүндүңүзбү? Бир үй алдың. Үй алган болсоң, Аллах Таала сага ошол үйүңдөн береке бериши мүмкүн да. Үй алдың, арзан эле үй алдың, карасаң бат эле баасы өсүп, анан жакшы кызмат кылды, жакшы жашадың, тынч жашадың, көптөгөн жакшылыктарды көрдүң. Ошол жерге келгенде көптөгөн жакшылыктар болду. Аллах Таала мага ушул үйгө береке берди десең, болот ал. Тажрыйба түрүндө көрүп атасың. Ошол сыяктуу эле кээ биркилер үйлөнөт мисалы үчүн. Үйлөнгөнгө чейин эч бир оңбой жүргөн адамдар бар. Үйлөнгөндөн кийин машалла Алла береке берип, оңуп кетет, бар жогу жакшы болуп кетет. Бул дагы эмне? Аялдын берекеси болот. Кээ бир аялдар тескеринче күйөөгө турмушка чыккандан кийин берекелүү болуп калат да. Ошондой эле дуаларда келет да, эгерде үйлөнгөн болсоң, эмне Аллах Таала сага аялыңды сага берекелүү кылсын, сени аялыңа берекелүү кылсын деп. Ошентип дуа кылабызчынбы? Ошол берекелүү деген мааниси ушундай, бирдекенин туруктуу болуусу жана көбөйүп өсүүсү. Бул шариатта тасдыкталган туура береке деген ушундай. Эми берекенин шариатта көптөгөн жолдору келген. Тасдыктаган жолдору көп. Мисалы үчүн эң биринчи берекенин себептеринен бул үй бүлөдө береке болуусу, рызкында береке болуусу себептеринен эмне? Эртең мененки убакыт. Эртең мененки туруп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуа кылган. Аллахумма барик ли уммати фи букуриха. О Аллахым, менин үммөтүмө таңкы убактысына береке бергин деди. Таңкы убакытта Куран окуган, таңкы убакытта зикир кылган, таңкы убакытта намаз окуган, ошо жада калса таңкы убакытта кандай гана бир жумуш кылбагын, Аллах Таала сөзсүз түрдө берекесин берет ошол убакыткачы.
Түштөн кийин баштаган ишиң, кечке кылган ишиңе караганда эртең менен таңкы убакытта 1-2 саатта кылып койгон ишиң берекелүүрөөк болот да. Анткени Пайгамбар саллаллаху ошол убакытка дуа кылган, ошол убакытта береке бар мусулмандар үчүн. Бул нерсени мусулмандар эле эмес, башка капырлар деле пайдасын көрүшөт. Мисалы үчүн карап көргүлө. Статистика боюнча карап изилдеп көрсөңөр, жашоосунда кайсы бир багытта болбосун, бир ийгиликке жеткен адамдарды кандай сырың бар десин, ал бардык тармакта болсун, спортто болсун, соодада болсун, же кандайдыр бир ачылыштарды изилдеп чыккан адам болсун, ошолорду карасаңар, кандай сырларың бар, кантип мындай нерсеге жетиштиң десең, көпчүлүгү айтат, эмне, мен таңкы убакытта уктач эмесмин дейт. Элдер уктап жатканда таңкы убакытта туруп аракетин кылам дейт да. Ошон үчүн ошол убакытта береке болот, таңкы убакытта туруп. Бул бир себептерден. Ошондой эле үйдө Куран окуганда береке болот. Мисалы үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи Бакара сүрөсүн үйүңөрдө окуп тургула дейт, Бакара Али Имранды окуп тургула дейт. Куран окулган үйдө сөзсүз түрдө береке болот. Береке дегенде сөзсүз түрдө эле көп акча келүүсү эмес. Береке дегенде үйүңдө тынчтык болот, үйүңдө эмне, бейпилдик болот, токчулук болот. Токчулук дегенде сөз көп болуусу эмес, уланып туруусу, ошо ырыскың кенең болуп, уланып туруусу да. Анын сооптор, канчалаган сооптор болот, соопторго жетишесиң. Ошондой эле эмне, ибадаттардын бардыгы эле истигфар кылуу өзгөчө. Таңкы убакыттарда Аллах Тааладан кечирим сурап, истигфар кылып, чын жүрөктөн Аллах Тааладан күнөөлөрүмдү кечиргин, астагфирулла деп көп айтуу, ушул дагы берекенин себептеринен, ырыскынын кенең болуусунун себептеринен. Ошон үчүн Хасан Басри рахмауллахка бир киши арызданып келет. Аллах Таалага дуа кылбайсыңбы? Мен жакырчылыктан кыйналып атам дейт. Жокчулуктан кыйналып атам дегенде, ага истигфар кыл дейт. Аллах Тааладан кечирим сура күнөөлөрүңө дейт. Андан кийин бир аздан кийин бир киши келип, кургакчылык болуп кетти, жамгыр жаабай жатат. Дуа кыл дегенде, ага да айтат истигфар кыл деп. Андан кийин бирөөсү айтат, мен балалуу болбой жүрөм көп жылдан бери. Аллах Таалага дуа кыл дегенде, ага да айтат, Аллахтан кечирим сурап, истигфар кыл дейт. Анан жанында отурган киши сурайт, сен ар бир киши келип ким эле эмне сураса истигфар кыл деп айта бересиңби дейт. Ошондо ал айтат, силер бул аятты уккан жоксуңар Аллахтын сөзүн. Аллах Таала айтып атат дейт. Факулту астагфиру раббакум иннаху кана гаффара. Айтты, Раббыңар айтты. Айткының өзүңөрдүн Раббыңардан кечирим сурагыла, истигфар кылгыла, чынында ал өтө кечиримдүү дейт. Юрсилис сама алейкум идрара. Истигфар кылсаңар эмне, силерге асмандан ушундай жамгырларды жаадырат дейт. Юрсилис сама алейкум идрара ва юмдидукум би амвали ва банин ва яж'ал лакум жаннати ва яж'ал лакум анхара. Силерге эмне, көптөгөн бала чаканы, көптөгөн мал мүлктөрдү берет, жана силерге ушундай бейиштерди кылып берет, жана дарыяларды агысып берет деди. Бунун баардыгынын себеби эмне? Аллах Тааладан кечирим сурап истигфар кылсак дейт. Түшүнүктүбү? Ошондой эле берекенин себептеринен ушул эң негизгилеринен истигфар кылуу. Жана ошондой эле берекенин себептеринен эмне? Тууган урук менен карын катнашта болуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде айтат, кимде ким өмүрү узун болуусун кааласа, ырыскысы кенең болуусун кааласа, анда эмне кылсын деди? Анда тууган уругу менен карын катнашта болсун деди. Тууган уругу менен карын катнашта болсоң дагы ырыскың кенең болуусуна, берекелүү болуусуна себеп болот. Түшүнүктүбү? Демек, бул шарият жолунда тастыкталган берекелүү нерселер ушундай. Биринчи, шариятта келген нерселер менен тастыкталат. Андан кийин экинчиси туура тажрыйбанын негизинде тастыкталат. Ал эми шариятта тыюу салынган береке бул экинчи түрү. Шариятта тыюу салынган береке бул экинчи түрү. Ал деген кандай болот десе, ал тажрыйба менен дагы, шарият менен дагы тастыкталбаган нерселерди бир адам өзү ыйыктап берекелүү кылып алсын. Мисалы үчүн, Арсланбап, Сулайман тоо, Апшырата дагы кандай бир тоо таштарды, жерлерди барып, ушул жер ыйык, ушул жердин ташы ыйык, ушул жердин бар жогу ыйык, берекелүү деп, ошол жерден сылап сыйпап бир иштерди кылып эле береке талап кыла берет. Бул шариятта тыйган береке. Же болбосо бир дарактарды, шариятта да тастыкталган эмес, ушу дарак берекелүү дарак деп, астына барып отуруп, ошого бир чүпүрөк байлап, ошолордон береке талап кылуу. Бул шариятта
тыюу салынган береке болот. Эми ушул шариатта тыюу салынган береке 3 түрдө болот. Биринчиси чоң ширк болот. Чоң ширк өкүмү. Ал кандай болот? Эгерде мүрзөлөргө барып, мүрзөнүн ичиндеги ошо олиялардын мүрзөлөрүнө дейли да, салих адам деп ишенген олиялардын мүрзөлөрүнө барып, ошолордон дуа кылып сурап, ошолордон береке талап кылып аткан болсо, бул чоң ширк болот. Ошолорго ибадаттын кандайдыр бир түрүнө арнашып, ошолордон береке талап кылып алса, бул чоң ширк болот. Капырлык амал болуп эсептелет. Экинчи абалы болсо, ошолор берекени Аллах Тааладан башка себеп эмес, түздөн-түз ошолор берекени берет десең, анда да чоң ширк болот. Же бир даракты, же бир тоо ташты, бир сууну, бир булакты берекелүү деп, бул себеп эмес, бул түздөн-түз ушул береке берет деп этикад кылган болсо, бул чоң ширк болот, капырлык амал болот. Түшүнүктүбү? Экинчи нерсе, экинчиси бул кичинекей ширк болот. Качан кичинекей ширк болот? Эгерде бир даракты, бир ташты, бир мүрзөнү бир жерде берекелүү, бул себеп, Аллах Таала ушуну берекелүү кылган деп себеп кылып аткан болсо, бирок чынында ал шариатта да тастыкталган эмес, тажрыйба менен да тастыкталган эмес, бир дарактарды, таштарды, булактарды, ошондой жерлерди барып алып, ушуну берекелүү деп этикад кылып атса, ал кичинекей ширк болот дагы, чоң күнөө болуп эсептелет. Түшүнүктүбү? Үчүнчүсү болсо, бул бидат болгон береке. Бидат болгон, шариатта тыюу салынган бидат болгон береке. Биз айтып өттүк, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заты берекелүү деп. Анын денеси да берекелүү, чачы да берекелүү, баардык андан чыккан нерсенин баары берекелүү деп, Бул пайгамбарыбызга гана тиешелүү. Эми ушул нерседе кимдегин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга башка адамдарды салыштырып, салих такуа адамдар да берекелүү болот деп, алардын жанагы бизде умрадан келгенде, ажыдан келгенде мотушуп, сыйпашып, бул берекелүү адам деп, ошолордун кешигин ичип, монун оозуна түкүрүп кой, кешигин ичирейли, сендей болсуң дешип, ушунтай алардын кешиктерин ичкен бул салих адамдар. Бунун баардыгы бидат болгон береке. Береке деген ал ширеке менен өтө турган нерсе эмес. Береке деген денесин монтип сыйпап алып алсаң өтө турган эмес. Чачыны бир алып туруп, сууга салып ичсең өтө турган нерсе эмес. Бул пайгамбарыбыздан гана ошондой өтөт. Пайгамбарыбыздын шилекеи берекелүү, пайгамбарыбыздын идиштери берекелүү, аны кийген кийимдери баары берекелүү болгон. Сахабалар пайгамбарыбыздын ошондой дааратынан жада калса, дааратынан түшкөн сууларды дагы талашып, ичишип сүйкөшкөн. Жада калса түкүрүгүн да берекелүү кылышкан, жерге түшүрө коюшкан эмес. Бул пайгамбарыбызга гана тиешелүү. Ким пайгамбарыбыздан башка бир адамды, салих такуа адамдарды дагы ушундай кылса болот десе, ал бидатка түшөт. Не себептен бидатка түшөт? Не себептен пайгамбарыбызга ошол салих адамдарды, такуа адамдарды салыштырып кыяс кылсак болбойт? Шариатта кыяс деген далил бар да. Кыяс деген эмне? Бир окшош нерсени экинчи окшош нерсеге салыштырып, экөөгө бир өкүм берүү деген нерсе да шариатта. Неге пайгамбарыбызга башка салих такуа адамдарды салыштырып, сахабалар пайгамбарыбыз менен ошондой кылды? Демек, биз деле пайгамбарыбызга окшогон такуа адамдар болсо ошондой кылсак болот экен деген салыштыруу болбойт десе, биринчиден пайгамбарыбызга эч ким тең келе албайт. Пайгамбар ал. Ал жөнөкөй адам, ал адам, пайгамбар эмес. Эч ким канчалык деңгээлде көтөрүлсө да пайгамбарга тең келе албайт ал. Түшүнүктүбү? Пайгамбар деңгээлине жете албайт. Бул бир. Экинчиден, ошол нерсени пайгамбарыбыздан кийинки эң такуа адам ким болгон? Абу Бакр радыйаллаху анху. Андан кийин Умар, андан кийин Али, андан кийин Осман радыйаллаху анху. Андан кийин толтура сахабалар. Ошол кичинекей сахабалар Абу Бакрга андай кылышкан жок. Умар радыйаллаху анхуга андай кылышкан жок. Осман радыйаллаху анху андай кылышкан жок. Али радыйаллаху анху андай кылышкан жок. Демек, сахабалардын доорунда сахабалар бири-биринен эч качан андай кылган жок. Бул не? Ошол сахабалардын доорунда пайгамбарыбыздан башка адам менен кылбайт экендигине ижма болуп эсептелет. Ижма деген сахабалар бир пикирге келишти, бул пайгамбарыбызга гана тиешелүү. Пайгамбарыбыздан башка адамга тиешеси жок деп. Ошондой эле табийиндердин доорунда болгон жок ал нерсе. Табийиндердин доорунда да болгон жокпу? Табийиндер сахабалар менен ошондой кылса болот эле да. Сахабалар бир да сахаба менен андай кылышкан жок. Эгерде ошол туура болгондо табийиндер сахабаларга ошондой кылышмак да. Демек, бул табийиндердин арасында дагы ижма, бул пайгамбарыбызга гана тиешелүү экендигинде. Түшүнүктүбү? Үчүнчүдөн, кыяс деген нерсе, кыяс качан туура болот? Эгерде сүннөткө каршы келбесе,
Эгерде сүннөткө каршы келсе, далилге каршы келсе, ал кыяс жараксыз кыяс болот. Бул жерде кандай сүннөткө каршы келип атат десе, сунна таркия деген нерсе бар. Шариатта далил бар, сунна таркия деген. Сахабалар бирдекени кылууга мүмкүнчүлүгү болуп, себептери болуп туруп, кылган эмес болсо, демек ошону кылбоо сүннөт болот. Ошону таштагандык сүннөт болот. Кичинекей сахабалар мисалы үчүн ушул берекеге муктаж эле да алар деле. Абу Бакырдан, Омардан ушундай талап кылса болот эле. Ошол себептер бар эле. Ошого карабастан алар кылган жокпу? Демек, ошону кылбагандык өзү сүннөт экен. А бул кыясыбыз ошого каршы келет. Ошон үчүн бул эмне пайгамбарыбыздан башка олиялардан, салих адамдардан ушундай береке талап кылсаң, денесинен, кешигинен сылап сыйпап береке талап кыла турган болсо, бул эмне бидат болуп эсептелинет. Эми береке талап кылганда эмне кылышат бизде? Жаш балага оозуна түкүртөт, анын кешигин иштирет, менин кешигим иштейт. Андан кийин эмне денесинен жана сыйпалашат. Анан кийин мисалы үчүн ажыга бир жака барып келсе, астына килем салып, ошонусун берекелүү болот. Үйүнөн алып чыгып салып, кайра алып киришет. Ушул сыяктуу нерселер бүт баардыгы береке талап кылгандар. Мунун баардыгы эмне? Шариатта бидат болуп эсептелет. Андан кийин береке талап кылуунун арам жолу бар. Арам жолу кандай? Биз берекенин маанисин эмне деп айттык? Берекенин маанисини бирдекенин туруктуу болуусу же болбосо өсүп көбөйүп кетеси. Бир адам урулук кылып туруп акчасы көбөйүп кеткен болсо, же болбосо сүткорлук жол менен процент берип атып акчасы көбөйүп кеткен болсо, туура анын акчасына береке келди, көбөйүп кетти. Бирок ал эмне? Арам береке болот. Түшүнүктүбү? Көбөйгөн сөздүк майысыны шариатта майын ала турган болсоң, береке деп эсептелинет, ал көбөйдү деген эсептелинет да. Өтө байып, өлгөнгө чейин байлыгы түгөбөй жашашы мүмкүн. Эмне? Берекелүү болуп. Бирок анын баардыгы арам береке болот. Эми шариатта ушул берекени туура болуш үчүн жана айттык, шариатта тастыкталган болуш керек. Андан кийин тажрыйба менен да тастыкталган болуш керек. Ошол алымдар айтат, 3 нерсе болуш керек. Биринчиден ошо шариат менен же тажрыйба менен туура тастыкталган нерсе болуш керек. Береке жанагындай харамды берекелүү дегендей, замзам суусун берекелүү дегендей, курма дарагын берекелүү дегендей тастыкталган берекелүү болуш керек. Экинчиден ошол береке талап кылган жолунда дагы шариаттын негизинде болуш керек. Мисалы үчүн Каба харам берекелүү деген эмне мааниси? Кабага барып туруп, ошол жерде ибадат кылсаң берекелүү деп атат, сооптор көбөйөт. Барып туруп Кабага барып денеңе сүртүп, беттериңе сүйкөп, ушундай же харамдын ичинде мечиттин буруштарын, жерлерин, килемдерин сүртүп алсаң, ал берекелүү болуп калбайт. Бул шариат кайтарган жолу. Түшүнүктүбү? Берекелүү деген мааниси эмне экен? Ошол жерде ибадат кылууң берекелүү. Сооптун көбөйүүсү берекелүү. Демек ушу тастыкталган табаррук деген ошо береке талап кылуу жолу дагы туура болуш керек. Азыркы күндө көпчүлүк Меккеден атайын, мисалы үчүн умрага баргандарга дайындашат. Ошол жерден жай намаз сатып алып дейт. Меккенин ичине барып, салып, 2 рекат намаз окуп, ошол жай намазды ала келчи дейт да. Эмне себептен? Ошол берекелүү болуп келсин деп атат. Же ошол жактан бир теспе алып кел, же бирдеке алып кел дейт. Неге? Ошону аяктан ал Кытайдан барган эле эме, бирок ошол жерге барып мазар басып, ошол ыйык жерге баргандан кийин ал берекелүү болуп калды деп эсептейт. Мунун баардыгы туура эмес ал. Түшүнүктүбү? Эч кандай ал береке деген монтип жугуп өтө турган нерсе эмес. Ал эмне? Маанилүү нерсе. Бирдекенин көбөйүүсү, сооптуу болсу. Ошон үчүн шариат көргөзгөн жол менен гана береке талап кылынуу керек. Аны жөн эле акылга салып алып, же болбосо кайсы бидат жолдор менен береке талап кыла берген болбойт. Анан бул көпчүлүк кээ-бир жамааттарда, шияларда, суфилерде адашкан жамааттарда бар, өздөрүнүн устаздарыны ушундай береке талап кылышып, ыйык кылышып, алардын баардык нерсесинен береке талап кылыша берет. Бул адашкандык, бул бидат жолдор. Алардын ошо устаздары, олия дегендери өздөрү ошол нерсеге чакырат. Биз түшүмдө көрдүм, түшүм менен айта берет. Түшүмдө көрдүм, менин ардымда ушундай адамдар жүрүптүр, адамдар тозокко кирип атканда биз тиги шейхти ээрчигендерденбиз десе, Аллах Таала баарын чыгарыптыр деп ушул сыяктуу өзүнү улуктап адамдарга өздөрүнүн ээрчүүгө чакырат. Ошентип өзүнү ыйык туттуруп, ар бир нерсесин берекелүү кылдырганга адамдарга ошондой түшүнүк берет. Түшүнүктүбү? Бул нерселердин баардыгы эмне? Бидат, шариат кайтарган берекелерден. Шариатта ошондой болуш керек. Биринчиден тастыкталган болуш керек. Экинчиден
ошондон береке талап кылуу жолу дагы туура жол менен болуш керек. Үчүнчүдөн ошол береке ал бир гана себеп деп этикад кылыш керек. Ана ал түздөн түз андан береке келбейт. Ал берекени берүүчү Аллах Таала, бул Аллах Таала муну себеп кылган деп этикад кылыш керек. Эми бул китептеги далилдерди окуйбуз. Биринчи далил айтып жатат. Аллах Таала айтты: "Ва qaulullah Taala afara'aytumul Lata wal Uzza wa manat as-salisata al-ukhra." Аллах Таала бул аятта, эки аятта мушриктерге кайрылып айтып атат. Al-Lat wal Uzza, Al-Manat деген үч бул пайгамбарыбыздын мушриктердин эң негизги сыйынган буттары, сыйынган эмелери болчу да булар. Санамдап коет. Негизи Латтын эмеси бир салих, жакшы киши болгон, ал ошо адамдарга тамак кылып берип жүргөн. Анан өлгөндөн кийин аны улук тутушуп, мүрзөсүнө коюшуп, ошо мүрзөсүнө сыйынып, кийин таштан ошонун бутун жасап алышып, ошого сыйынып кетишкен. Ошо сыяктуу Узза деген, Манат деген үчөө тең ошо мушриктердин негизги сыйынган буттары болгон. Ошолорду айтып атат мушриктерге: "Кана, Латыңар кайда калды? Уззаңар, Манатыңар кайда калды? Булар пайда да, зыян да бере албай жатат. Мындайча айтканда, силерге береке да бере албайт, зыян дагы, пайда да бере албайт. Айткылачы, кайда калды ошолор?" деп Аллах Таала мушриктердин ошо сыйынган буттары алсыз, жараксыз экендигини баяндоо иретинде айтып атат. Андан кийин хадисте келди. Ан Аби Вақидин al-Laysi radhiyallahu anhu qala: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. Abi Vaqid al-Laysi деген сахаба риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен биз Хунейн согушуна чыктык дейт. Хунейн согушу качан болгон? Меккенин ачылышы болгондон кийин ошо Меккеге жакын Хунейн деген жерге болгон. Меккенин ачылышында алымдар айтышат 10 миң сахаба келген Медина жактан. Анан Меккеден дагы 2 миң аскер кошулган. Аскер 12 миң аскер бул жаңы ислам башында эң көп аскерлерден болгон да. Ошондо сахабалар ошо көптүгү менен аз кырылып калышат. Хунейнди биз жөн эле басып алабыз, оңой эле. Биз көппүз депчи. Көптүгү менен аз кырылып калышат. Анан мушриктер Хунейнде күтүп атайын даярданып, жандай тузактарды коюп даярданып турган болот. Анан көпчүлүк менен барганда, Аллах Таалага тоокелдери алсырашып, көпчүлүгү менен аз кырылып калганда бат эле ыркырап чачырата берет мушриктер. Пайгамбарыбыз менен бир 100дөй эле киши келип, баары ыркырап качып, андан кийин анан кайра Аллах Таала жардам берип, чакырып пайгамбарыбыз жеңишке жетишет аягында. Бирок ошол башында эмне? Аллах Таалага тоокелдери алсырашып, өздөрүнө таянып алганда, Аллах Таала аларга ошондой сыноо берип коет. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва яума Хунайнин иза ажабатум касратукум фалам тугни анкум шай'a." Хунейн күнү силерге көптүгүңөр менен аз кырылдыңар дейт. Биз көппүз, кыйынбыз дегендей. Силерге ал көптүгүңөр эч кандай пайда да берген жок дейт да. Түшүнүктүбү? Эми ошол сахаба ошол Хунейн согушуна чыктык дейт. Биз ал учурда дейт капырлыкка жакын элек. Мындайча айтканда, жаңы эле исламга киргенбиз дейт да. Ислам, таухид, ширктен арылган элекпиз таза. Жакшы түшүнө элекпиз исламды. Анткени Меккенин ачылышында жаңы кирген да мусулмандар көпчүлүк. Ошондой болгон дейт. Валил мушрикина сидратун я'куфуна индаха. Анан жолдо баратсак, мушриктердин, капырлардын бир сидр деген дарактын аты. Бизде барбы билбейм, ошондой дарактын аты, ошондой дарагы бар эле мушриктердин дейт. Алар эмне кылчу дейт? Аерде отурушчу, ошо дарактан береке талап кылып, жанында отурушчу. Жана ошондой эле ага курал жарактарын илишчү. Ошого илсек берекелүү болуп, күчтүү болуп курал жалабыз депчи. Кайтпай турган, мези кайтпай турган күчтүү болот деп, кылычтарын илип. Зат ануат деп аталынчы дейт. Ал зат ануат деп аталынчы. Фамарарна бисидратын. Анан биз ошондой сидр деген дарактын жанынан өтүп калдык пайгамбарыбыз менен чогуу. Факулна я Расулаллах, биз айттык: "О Аллахтын элчиси, иджаллана зата ануатин кама лахум зата ануат." Бизге да тиги мушриктердин жанагындай береке талап кылган дарагы бар болгон сыяктуу эле бизге да бир дарак кылып бер, биз да ошондон береке талап кылайлы дедик. Көрдүңөр, сахабалар, пайгамбардын жанында жүргөн сахабалар да ширкке түшүп калып атат да. Ошондой деп сурады. Факала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Аллаху акбар." Башка риваятта субханалла деп кайра айтат да. Аллах Таала мындан аруу депчи, Аллах Таала улук деп айтып туруп, айтат: "Иннаха сунан."
Çınında uşul aytkan sözüңөр sunан ilgerkilerden жолун жолдоп атасыңар дейт да. Kultum vellezî nefsî biyedihi kemâ kâlet benû İsrail Musa ic'al lenâ ilâhen kemâ lehum âliha. Kâle innekum kavmun techhelûn. Men canım kolunda bolgan Allah'ka kasam içip aytam deydi. Bani İsrail Musa'ga kanday söz aytkan bolsa, siler dagы maga ошондой söz aytыңар dedi. Musa'ga Bani İsrail ne talap kıldı Musa'dan deydi. Alar aytты, alar müşriklerdi, butparastı görgöndө, taşka otko sıyıngandарды görgöndө, bizge dagы ушунчундай сыйына турган илах кылып бер деп Musa'dan talap кылышкан дейди. Силер дагы ошол Musa'nын коому Musa'dan ne talap kılıp aткан bolso, силер дагы менден ошол нерсени талап кылып атасыңар dedi. İlgerkilerin жолун ээрчип атасыңар dedi. Aytты, "Latarkabunna sanana man kana qablakum." Силерне өзүңөрдөн мурунку коомдардын жолуну ушундай ээрчейсиңер дейт. Башка бир риваятта келет эмне? Шебран бешер, карышта берчейсиңер. Hatta law dakhala juhra dabbin la takhadum. Жада калса алар эмне? Даб деген жаныбар бар. Даб деген эмне? Арабча. Кескелдириктин бир түрлөрүнөн да, ал кескелдирик эмес, ал чөп жей турган. Ошондой бир түрлөрүнөн, ошонун ийине кирип кетсе артынан ээрчип киресиңер деген. Бул эмне? Мусулман үммөтү ошол мушриктерди ээрчип, илгерки коомдарды ээрчийт экендигин, ошолордун дуурайт экендигине далил болот. Бул аларды дуураганда шайтан эмне? Эң биринчи ошол этикатында дуураганга аракет кылат, ширкке түшүргөнгө. Аларды ширкте ээрчүү, мына пайгамбарыбыз доорунда эле ээрчип башташып атат. Бүттүбү? Пайгамбарыбыз доорунда, пайгамбарыбыздын жанында жүргөн адамдар ушундай ката кылып ээрчип баштап атат. Демек бизде дагы ошундай адамдар капырларды этикатында ээрчиген, алардын ибадатында ээрчигендер толтура. Эми моундай кылган кылык жоорубунда ээрчигенди айтпай эле коелу. Азыр мусулмандардын көпчүлүк жаштары эмне? Капырлардын ошо жылдыздарыны ээрчийт, кийиминде, модасын ээрчийт, кыймыл аракетинде бир жинди чыгып алып, бир бейкылык кыймылдарды кылып, бийлеп, бир видео чыгарып койгон болсо болду. Аны эмне? Бардык мусулман жаштар ошону дуурап жинди болду. Ошол сыяктуу эле бир авратын ачкан, чачылган бир кийимди мода кылып чыгарып койсо, кыздын баардыгы ошону ээрчип кетет. Чачтарын бир түрдүү кылып бир алып алган болсо, баары ошондой прическа кылып мода кылып кетет. Бул эмне? Ошо капырларды ээрчүү болуп эсептелет баардыгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям илгертен эле бул нерседен кайтарган. Ушуну менен бул бөлүм аяктайт. Аллах таала баарыбызды ушул ширктин кичинесинен да чоңунан дагы алыс кылган болсун. Аллах таала баарыбызга, жашообузга, үй бүлөбүзгө, илимибизге, амалыбызга береке берген болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.